Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Бүгүн бизде музыка сабагы 5-класс, 2-чейрек, 3-сабак. Сабактын темасы Кыргыз элинин үйлөмө аспаптары. Сабактын максаты. Биз бүгүн силер менен сабакта Кыргыз элинин улуттук үйлөмө аспаптары жөнүндө маалымат алабыз. Алардын жасалыш жолдорун үйрөнөбүз. Ошондой эле бүгүнкү сабак аркылуу биз силер менен маданияттуулукка, патриоттуулукка, Кыргыздын улуттук маданиятын сүйүүгө, аны өркүндөтүүгө тарбия алабыз. Үйлөмө аспаптар. Урматтуу окуучулар, биз бүгүн силер менен Кыргыз элинин үйлөмө аспаптары жөнүндө маалымат алабыз. Чоор. Чоор тартуу алдында ичин суу менен чайкап коюу керек. Чоордун эки учу ачык түтүк, 4 көзөнөктүү тегинен кармап ойнолот. Аспаптын жердиги шилби сары жыгачтан жасалат. Түтүктүн эки тарабы жарылып кетпеш үчүн мүйүз кийгизилет. Байыркы мезгилде пайда болгон чогойно, балдырган чоорлордун үн өзгөртүүчү 10 көзөнөгү бар. Үйлөмө аспаптардын түрлөрү көп. Алар: чоң чоор 4 же 5 үн өзгөртөт. Аспап түстүү металлдардан жана желимден жасалат. Катуу жыгачтардан да жасаса болот. Ышкырык чоор чатыр гүлдүүлөр түркүмүндөгү өсүмдүктөрдүн сабагынан жасалат. Алдыңкы учу туюк, 2-3 көзөнөкчөгө ээ. Тик кармап, ооз жагын эринге такап, жылчыгынан тилдин жардамы менен үн алынат. Чопо чоор ак же кызыл чоподон жасалып, 7-8ге чейин көзөнөкчөлөрү болот. Сыбызгы өрүк, тыт, алмурут сыяктуу катуу жыгачтан жасалып, үн чыгаруу ыкмасы флейтага окшош. Керней алыс аралыкка кабар белги берүү үчүн колдонулган. Аспапты тик кармап, өйдө көздөй багыттап ойношот. Керней мүйүздөн жана жезден жасалат. Үн өзгөртүүчү көзөнөктөрү болбойт. Сурнай кош чымылдыктуу үйлөмө аспап. Чертүү алдында чымылдагы суу менен нымдалат. Мынакей, урматтуу окуучулар, биз силер менен Кыргыз элинин үйлөмө аспаптары менен кыскача тааныштык. Урматтуу окуучулар, биз силер менен Кыргыз элинин үйлөмө аспаптары жөнүндө кыскача маалымат алдык. Азыр биз силер менен үйлөмө аспаптарынын күүлөрүнөн бирди угабыз. Курмангазы Азыкбаев эсимде. Балдар, биз силер менен Курмангазы Азыкбаевдин аткаруусундагы эсимде чыгармасын уктук. Эми биз силер менен өткөн сабактарда тапшырма берилген Камчыбек Мукалаевдин Баканын ыры аттуу чыгармасын кайрадан бышыктап кайталайбыз.
Урматтуу окуучулар, анда эмесе бүгүнкү сабакты жыйынтыктасак, биз бүгүн силер менен кыргыз элинин үйлөмө аспаптары жөнүндө маалымат алдык. Курмангазы Азыкбаевдин аткаруусундагы эсимде чыгармасын уктук. Ошондой эле Камчыбек Букалаевдин Баканын ыры аттуу чыгармасын кайталадык. Эми мен силерге үйгө тапшырма берейин. Үйдөн кыргыз элинин, ошондой эле дүйнө элдеринин үйлөмө аспаптары жөнүндө маалымат булактарынан кошумча окуп келесиңер. Каалоочулар сүрөттөрүн тартып мага көрсөтсөңөр болот. Ошондой эле Камчыбек Букалаевдин Баканын ыры чыгармасын дагы кошумча кайталап быжыктайбыз. Анда эмесе ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз өз соңуна чыкты. Кийинки сабакта көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.